Саламатсыздарбы, урматтуу мекендеш жердештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештер, мынакей шайлоо өттү. Албетте, ким жеңип келгенин баарыңыздар билесиздер, жакшы билесиздер. Самаховдун баласы жеңип келди. Рахмат бизге көңүл айтып жаткандарга, бизди шайлоодо колдогондорго мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу жердештерим, мен эч кандай чөккөн да жокмун, чөкпөймүн дагы. Себеби азыр кирсеңиздер, эгер түз эфирге кирсе, анан бир аз сүйлөйт элек. Менин урматтуу мекендештер, мен эч кандай чөкпөйм. Себеби саясатчы болом деген жаштарга балким өзүмдүн кеңешим. Жөн эле Фейсбуктан, соц тармактан, баягы социалдык сеттен, Инстаграм, ТикТоктон жаза берген да керек, чындыкты айтып талап кылып. Бирок жөн эле жаза бербей, ушундай саясий процесстерге сөзсүз түрдө катышкыла. Сөзсүз түрдө. Анткени саясий процесс жүрө берет. Атыңар чыгат, жана башка болот. Мен эч өкүнбөйм, дуктан да түшпөйм. Анткени мен акча кетирген жокмун. Ишенбесеңиздер, шотумду карагыла. Мыйзамдуу гана акчасын төлөдүм. 100 000 сом мыйзамдуу төлөдүм. Күрөөсүн, залогун. Андан сырткары Эркин Тоого, Кыргыз туузу менен Эркин Тоого программа чыгыш керек эле. Ош жерге 10 000-ден 20 000 сомго чейин төлөш керек. Мен ал жерге 10 000 сом төлөдүм. Башка эч кандай брошюра, буклет, жанагындай баннер, агитатор дегендер менде жок болду. Ишенимдүү өкүл жок болду. Кудайга шүгүр, азыр 316 голос деп чыгыптыр. Менин байкоочуларым да жок болчу. Эгер ручной кол менен санаса, андан көбүрөөк чыгар. Эми мен аны билбейм. Бирок мен ачык айтайын, азыркы шайлоону тааныбаймын. Эгер 2-3 орунду алганда, анда катуу талап кылып чыкмакмын. Бирок айырмасы эмне? Самаховдун баласы Кубан Самахов өттү, бизнесмен. Бир кнопка баскыч келди да. Экинчиси деле ошол, үчүнчүсү деле ошол, төртүнчүсү деле ошол, бешинчиси деле ошол. Айырмасы жок. Бири-биринен эч кандай айырмасы жок, коёндой окшош адамдар эле да. Эми бул Карганбек Самаховду жана Манас айылын куруп атат, тендерден утуп алган баарыңар билесиңер. Ал Аскар Салымбековдун бир тууган кудасы да Самахов. Кыскасы, Аскар Салымбековдун инисинин баласы Самаховдун жалгыз кызын алган келини. Анан кантип өткөнүн эми президент тараптан колдоо болду деп башында эле айтып жатканбыз. Самаховдун баласына акчаны болсо суудай таркатты, телефонго тартып атканын өзүңөр көрдүңөр. Кимиз экенин билбейм, бирок ал чын элечи. Ал Тагаевдин кишилериби, же Самаховдун кишилериби, же Алмаз уулу Аскардын кишилериби, же Рысалиевдин кишилериби, же Мамытовдун кишилериби, мен аны билбейм. Бирок подкуп болду. Муну ачык эле айтыш керек. Эми аны укук коргоо органдары текшерет. Кыскасы, элине жараша бийлиги, бийлигине жараша эли болуп көрүнүп калды. Мени колдогондорго терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздерге. Миллиондоп акча коротуп, мурунку шайлоодо дагы 300 голос алып албагандар бар. Бүгүн бизди сындап же башка кылып аткандар катышкыла 100 голос алып албайсыңар. Ошондуктан сиздерге рахмат. Мен эч кандай чөкпөйм. Экинчи орунду алган Тагаевди Ташиев колдоп атат деп элдин баары айтып аткан. Үчүнчү орунду алган Алмаз уулу Аскар, аны президенттин баласы Үрстөн колдоп атат деп баары айтып жүргөн. Үмүт партиясында фальшивий, мындай жазалма лидер болуп турган. Эми ал ким? Эч ким эмес. Свердлов районунан да ошолор алып чыккан, бир мандаттуудан мурункусунда. Эми мында да чыкты. Эми айырмасы жок булардын баары эле кнопка баскычтар. Токон Мамытов тоже. Урматтуу мекендештер, кыскасы бизди мен билгем өткөзбөшүн
экинчи, үчүнчү, төртүнчү кылбасын да абдан жакшы билгем. Себеби антсек биз талап кылат элек да. Чырдайт деп бизди атайын ылдый түшүрөт. Иштебеген жана корейский асу аппараты менен жасашты. Бул чындык. Элге дагы баары болуп калыптыр. Кайдыгер какшап айтып атсаң, элдин баары эмес, кандайдыр бир катмары. Өздөрү сатылды 1000 сомго, 5000 сомго, 2000 сомго, 20 000 сомго агитатор болуп билбейм. Бирок бул ачуу чындык. Ал балдардын келечегин саттылар. Аларга баары бир экен. Эми эң кызыгын айтайын. Saat 6'da Sentrezbirkom 12.000 kişi geldi dedi. 12.000. Şaylooga 2 saatin içinde 20.000 geçirip gitti. Toy 8.000 kişi kayaktan koşuldu. Kızık uşunda. Эми ушул Ленин районунда бир мандаттуу май айында болгон шайлоодо туугандар бир нерсени айтайын, 17.000 киши катышкан. Бирок ошондо Потков менен кармалган Дамира Ниязалиева 7.000 киши добуш берген. 17.000ден 7.000 киши. Азыр 20.000 киши катышты болуп эсептелди. Бирок буга 5.000 киши добуш берип атат. Өзүңөр таразалап алыңыздар ал жагын. 2 сааттын ичинде 8.000 кишини каяктан таап келишти булар. Ал мүмкүн дагы эмес. Кыскасы жана компьютер элди алдап атабы же башкасы алдап атабы мен билбейм. Ооба элдин кандайдыр бир катмары бөлүгү да сатылды деп атам. Мен тааныбайм. Эми 2-3 орунду алгандар эмне кылат мен билбейм. Мен чырдабайм дагы, себеби менин мойнумда жалган жала кылмыш иши бар, кемпирабад деп айып коюп коюшкан. Эми сот менен 13-ндө сот болот. Эртең ошол кылмыш токтомдору менен таанышып барам. Кыскасы мен билгем мындай болорун. Бизди өткөрбөш үчүн. Рахмат барыңыздарга. Чөкпөйм, сынбайм, түрмөгө 6 ай отуруп сынбаган шайлоодон өтпөй калдым деп сынмак белем. Чөкмөк белем ошондон. Келечегибиз алдыда аман болсок, алтын башыбыз аман болсо ар бирибиздики далай күрөшөбүз. Адилеттүүлүк чындык сынбаш керек. Эгер адилеттүүлүк чындык сынса, эл сынат, эл сынса, мамлекет сынат. Ошондуктан эч кандай чөкпөйм. Эми бир аз убакыт сотум бүткүчө ушул саясаттан башкадан кете турам, Facebook'tan да кете турам. Мени колдогон барыңыздарга рахмат. Өлкөдө адилеттүүлүк болсун, чындык болсун, өнүгүү болсун, мамлекетибизде жакшылыктар болсун, ар бир үйдө жакшылык болсун. Эл өзү таразалап алды, бийлиги да таразалап алды. Жогорку кеңеште эми билбейм. Кимдер көрөт, кимдер угат. Кнопка баскычтар жалаң көбөйүп кетти. Ким биринчи орунду алды дейт? Биринчи орунду Карганбек Самаховдун мен менен тең баласы бар, Кубан Самахов деген бизнесмен. Ошол алды. Эми бул азыркы Sentrezbirkomдун сайты асу аппараты боюнча. Экинчи орунду Руслан Тагай 3000 бирдеме баласы алды. Бийликчил. Самаховдун баласы да бийлик колдоду. Тагаевдун да бийлик колдоду. То есть бийликтин ар бир бутагында отурган жетекчилери колдоп, Самаховдун баласында акча көп. 3-чү орунду дагы бийликчил алды. Кнопка баскыч. 4-чү орунду кимис алды? Эртай дейт, камакта жаткан. Аделе унчук алчу эмес, камактан чыгып кетсин. 5-чү орунду Ырсалиев алыптыр. Ушундай, Жамалбек. Алар унчук албайт, мен биринчилерден болуп айтып чыгайын дедим, чындык. Ушу талап кылып, мен тааныбайм, ачык айтайын. Бул шайлоону тааныбайм, дагы эскертем. Тааныбайм. Ушу үй камагында отурсам да тааныбайм. Эми калгандар өздөрү талап кылып алсын. Бирок мен чырдабайм дагы, аралашпайм дагы, болду. Митингге да чыкпайм, барбайм. Себеби мен азыр үй камагындамын. Үй камагында болбосом да митингге барбайм дагы. Барып эмне таптык? Ушу алып берип жүрүп. Келечегиң алдыда инем, чөкпөй ийгилик каалайм. Рахмат, эч кандай чөккөн жокмун. Мен акча кетирген жокмун. Кудайга шүгүр 316 киши шайлаптыр. Булардын аппараты боюнча дагы чыга электери бар, канча экенин билбейм. Жакшы. 110 000 сом кетирдим болгон. Шот караңыздар, ишенбесеңиздер. Sentrezbirkom'da баарыбыздыкы бар. Булар миллиондоп кетирди ошого. Андан сырткары жабык артында да, көчөк артында да миллиондоп кетирди. А бизге кырсым болду. Биз эч кандай өкүнүч жок. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен чырдабайм. Кыскасы эл тандады, бийлиги тандады.
болды. Мен тааныбайм деп айтып коеюн деп чыктым. Анан мени колдогондорго барыңыздарга жакшылык каалайм, ыраазымын. Аманчылыкта жолугушканча саламатта туруңуздар. Барыңыздарга ыраазымын. Терең ыраазымын. Терең урматым менен Чыңгыз Капаров.